içinde öyle etkilerimiz inşallah. Ардактуу уларым, кыргызымдын туйгундары, элим, саргара сагынып, кан какшаган тоом, эркиндик менен өз колуңа тийди. Элиң үчүн, жериң үчүн, эркиндик үчүн төгүлгөн каның, салынган башың, эрлери кул, катындары туу болуп, эңсеген эркиндигиң мына ушул. Эми мына бек кармагым, кыргызым. Жыл согуш аяктайын деп калса да, али карын төгүп турган маал. Бардык күч фронтко, бардыгы фронтко. Согуш эч кимди аяган жок. Өлкөдөгү мугалимдердин көбү согушка кетип кайткандар аз. Согушка кеткен мугалимдердин ордун толуктоо максатында 1944 жылдын 15 декабрында Кыргыз ССРнин эл комиссарлар советинин номеру 825 токтомунун жана 1945 жылдын 19 январындагы Кыргыз ССРнин эл агартуу комиссариятынын номеру 11 буйругунун негизинде Фрунзе шаарында кыздар үчүн атайын педагогикалык училище ачылат. Согуштан аман кайтып келди. Душманды минасы жарылып, бир бутун алдырып жибериптир. Бирок аман эсен келгени рас болду. Мен да станциядан келатам. Мен да атам кайтып келди. Жеңиш эңсеткен, күттүргөн жеңиш чын эле келди. Чын эле ушул күнгө жеттикпи? Неге алачы? Эме болду? Эле айдабы? Менин атам согуштан кайтпай калды. Бурман, сенин атам экенди ойлоп жатып, батырларча бурман болду. Мына көрдүңбү? Эми биз тынчтыкта жашайбыз. Бурман, биз азыр ар жерден чогултуп мугалимдикти окутуп жатышпайбы? Биз эми жооптор мугалим болобуз. Сен атаңдын эртеген окуучуларыңа айтып бересиң. Кана, сурана ыйлабачы энди. Ыйлабачы Бурман. Ой, Айке Батырбаева саламатсызбы? Саламатсызбы, эжей? Саламатсызбы.
Саламатсызбы эже? Саламатсыңарбы кыздар? Окууларыңар жакшыбы? Ооба деле жакшы. Жакшы, окууларыңыз жакшы. Азаматтар, кыздар, улуу жеңиштин келиши бардыгыбыздын жүрөгүбүздү толкутуп турат. Биздин кыз келиндер педагогикалык училищасы кан күйгөн согуштун кайнаган маалында ачылып, силердей жаш жеткинчектерге билим берип, майданга кеткен жоокер мугалимдердин ордун толуктоо максатын көздөгөн. Артылган ишенимди актоо үчүн аракетиңер күч болоруна шегим жок. Талбай эмгектенгиле айланайындар. Биздин окуу жай бара-бара институтка айланат. Жылдар өттү. Окуу жай кеңейип, ар тараптан өнүгүүгө бет алды. Көп тармактуу илимдерди изилдеп, көздөп жүргөн максаттарга жете алды. Бүт өлкөдөн агып келип кыз келин, бүчүр байлап, мөмөлөгөн шак болду. Кайырына бүт ааламдын дуу болуп, Кыргызымдын кыздарына бак конду. 1975 жыл. Фрунзе шаары. Кыз келиндер институтунун бүтүрүүчүлөрү. Урматтуу жолдош комсомолдор, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биздин Даңа салуу институттун кезектеги бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорун тапшырып жатып, мен сиздерге эмнени кааламакчымын. Биз сыймыктанган замандашыбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун тили менен айтканда, мугалим бул не бир асыл кесип. Сиздерге коммунизмди куруучу ленинчил жаштардын алдыңкыларынан болууга тилектеш болуу менен бирге качыбас кайрат, бекемден соолук, күчүрмөндүк каалайм. Ак жол силерге. Бүтүрүүчү 1975. Günde
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992 жылдын 24 декабрындагы номеру 629 токтомуна ылайык окуу жайга алгачкы агартуучу жана коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин ысымы ыйгарылып, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту болуп өзгөртүлгөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1994 жылдын 11 майындагы номер 307 токтому менен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети болуп өзгөртүлгөн. 2005 жылдын 27 июнунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номеру 260 токтому менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. Эгемендик, кайрат куруу, өнүгүү баарын башыбыздан кечирдик. Түркүн тилдеп билим берген жаштарга түптүү, даңктуу ордо болуп жетилдик. Бүт өлкөнүн мугалимин даярдап, бүгүн гүлдөп өсүп турган кезибиз, артисттиктер чексиз кубач жайышкан ай аламга жетет айткан сөзүбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу Айгүл Төлөгөновна жана иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн биз студенттик жашоонун рухун, күчүн жана келечегин белгилеп жатабыз. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жогорку студенттик кеңешинин төрагасы катары сиздерди студенттер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Студент деген өлкөнүн келечегин өзгөртө турган өзгөчө күч. Биз биримдик менен, идея менен, аракет менен университетибиздин өнүгүүсүнө салым кошобуз деген үмүттөбүз. А бүгүнкү аянтча биздин биримдигибиздин, достугубуздун, ынтымагыбыздын белгиси болсун. Аны эмесе иш-чараны ачуу үчүн сахнага Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору, профессор Абдраева Айгүл Төлөганованы чакырууга уруксат этиңиздер. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору катары ар бир студентти бүгүнкү салтанаттуу жана маанилүү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишеналы Арабаевдин атын сыймыктануу менен алып жүргөн университеттин студенти болуу дагы бул зор сыймык деп эсептейм. Сапаттуу билим берүүгө умтулган ар бир профессордук окутуучулар курамы студенттердин жаңычыл идеяларын, ой максаттарын жана илим билимге болгон умтулууларын жогору баалоо менен келечек ээлери силерден үмүтүбүз чоң. Учурда университеттин окуу корпустары заманбап дизайн менен оңдоп түзөөдөн өтүп, материалдык техникалык базасы акыркы үлгүдө жаңыланып, мобилдүү жана электрондук китепканалар ишке киргизилип, жогорку сапаттагы билим берүүгө өзгөчө басым жасалып жаткан учур. Мындай ыңгайлуу шарттардын түзүлүшү силердин өлкөбүздүн келечегине көрүлгөн зор камалга жана чоң ишеним деп эсептейбиз. Университет дүйнөлүк билим берүүдө өз ордубузду бекемдеп, жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен коллаборациянын негизинде академиялык мобилдүүлүк зор жыйынтыктарын берүүдө. Урматтуу студенттер, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде алган билим
ар бир кадамыңарга ишеним берип, илим билим аркылуу ааламга кеңири жол ачат деген ишеничтемин. Силерге окуудагы ийгиликтерди, талыкпаган изденүүлөрдү, чыгармачыл бийиктүүлүктөрдү жана кең келечек каалайм. Студенттик жылдар кубанычка, достукка жана бактылуу күндөргө толсун. Dear students, happy Students' Day. Take my deep congratulations and enjoy this event. Have a nice day. Урматтуу Айгүл Төлөгөновна, сизге студенттердин атынан жалпы ыраазычылык билдирем. Азыр билимдин алтын ачкычын тапшырууга уруксат этиңиздер. Аны эмесе сахнага биздин студенттерди чакырабыз. Билим ачкычын тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 4-курсунун студенти Урматбеков Замир ректор калпырат. Сынак китепчесин тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 4-курсунун студенти Бекишев Данияр, физика математика факультетинин 1-курсунун студенти Исаев Нурболотко тапшырат. Birinci kursunun studenti Bahtiyarov Daniyarga tapşırılan. Al studenttік билет Табгы илимдер институтунун 4-курсунун студенти Егенова Акседер, Күнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун 1-курсунун студенти Темиралиев Нурболотко тапшырат. Урматтуу Айгүл Төлөгөновна, биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттеринин катарына өтүп жатып, студент деген наамды ар намыс менен алып жүрүү үчүн салтанаттуу түрдө ант беребиз. Калган билимибизди Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө жана жыргалчылыгына багыттоого, кесиптик билимди, көндүмдөрдү жоопкерчилик менен өздөштүрүүгө, университеттин асыл салттарын сактоого, устаттардан калган улуу традицияларды сыймык менен улантууга жана окуу жайдын беделин бекемдөө үчүн ант беребиз. Чоң жоопкерчиликти сиздин колуңуздан алуу мен үчүн чоң сыймык. Урматтуу студенттер, баарыңыздарды эл аралык студенттер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаркын келечекке жол биздер. Дорогие наши гости, студенты, поздравляю вас сегодня с нашим праздником, с Днем студентов. Мы, студенты Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, торжественно клянемся учиться честно, добросовестно и настойчиво, уважать труд наших преподавателей, соблюдать устав, правила и традиции нашего университета, беречь его честь и достоинство, полученные знания использовать во благо всего общества и нашей страны. Мы клянемся быть достойными имени нашего университета и всегда стремиться к лучшему. Клянемся! Dear Professor Aygül Төлөгөновна, dear students, we are the students of Ишеналы Арабаев Kyrgyz State University. We promise to work hard and study with honesty. We promise that we will achieve our goals and make our country grow. I hope they will be kind, responsible and proud of our nation. As only we will take this oath and remind these days and accept our responsibilities. We will own our university, take this oath and we will achieve our wishes and make them come true. We swear.各位领导、各位老师、亲爱的同学们，大家下午好。我们是以谢纳利阿拉巴耶夫吉尔吉斯学院的学生，现在郑重的宣誓：诚实、勤奋、坚持的学习，尊重教师，遵守大学的工作老师的，遵守工作成员的劳动成果，
尊重学校的遵守学校的规章制度，营造互相尊重、相互学习的学习氛围，将所学的知识应用于社会和国家的福祉。我们宣誓将无愧于我们学校的名声，并追求卓越。我们宣誓，谢谢。Assalamualaikum, арманыңыздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу достор, урматтуу студенттер, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы жамааты бүгүнкү салтанатыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана жалпы студенттерди бүгүнкү эл аралык студенттер күнү менен куттуктайбыз. Урматтуу меймандар, урматтуу достор, бүгүн сиздер менен өзгөчө бир шоңдуу, өзгөчө эсте каларлык мыкты майрам өткөрөбүз деген терең ишеничибиз бар. Бүгүн спорт ордосунда чоң майрам, чоң салтанат. Аны бизе меймандар, урматтуу биздин кадырлуу конокторубуз, жагымдуу нерседен баштайлы, салтанаттуу, сыйлуу азия менен баштайлы. Студенттер арасында биздин эң мыкты окуган, эң ийгилик жараткан инсандар абдан көп. Дал ошол инсандарга өзгөчө сыйлыктар бар, стипендиялар бар. Билим алууда өзүн-өзү уюштуруу жөндөмүн, интеллект менен айкалыштыруунун бийик үлгүсүн, адептүү жүрүм-турумду, социалдык активдүүлүктү жана коомдук иштерде жоопкерчиликти көрсөткөндүгү үчүн университеттин төмөнкү студенттери Ишеналы Арабаев атындагы стипендия менен сыйланат. Мирланова Аида, Мамлекеттик тил жана маданият институту, 3-чү курс. Бактыбекова Нуриза, Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институту, 3-чү курс. Съездбекова Милана, Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институту, 4-чү курс. Тургунова Гүлазим, Педагогика жана психология институту, 3-чү курс. Боромбаева Чинара, психология факультети, 3-чү курс. Айтыкулова Сезим, жаңы маалыматтык технологиялар институту, 3-чү курс. Муктарбек кызы Бактыгүл, Табыгый илимдер институту, 4-чү курс. Жолдошбекова Алия, экономика жана менеджмент институту, 3-чү курс. Бекова Селкинай, Япон таануу институту, 3-чү курс. Гулямжанов Равшанбек Гулямжанович, физика-математика факультети, 3-чү курс. Ишенгулова Алина, искусство жана дизайн институту. Макишева Эгема Тимуровна, орус филологиясы факультети, 3-чү курс. Эркинбек кызы Асель, педагогикалык колледж, 3-чү курс. Жана ошондой эле Эсенбекова Самира, Кыргыз-Кытай факультети, 4-чү курс. Алими азыр сахнага президенттик стипендия ала турчу студенттерге ыраазычылык кат тапшырылат. Исмайылбекова Айназик, Мамлекеттик тил жана маданият институту, 4-чү курс. Төлөнова Айжаркын, Мамлекеттик тил жана маданият институту, 4-чү курс. Ошондой эле Беркуталиева Дилназ Майрамбековна,
жаңы маалыматтык технологиялар институту. Бұл студенттерге билим алуудагы жогорку көрсөткүчтөрү, илимий изилдөө иштериндеги активдүү аракети, адеттүү жүрүм туруму жана коомдук иштердеги жоопкерчиликтүү мамилеси үчүн Кыргыз Республикасынын президенттик стипендиясын алган студенттерге ыраазычылык кат тапшырылды. Эми Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардак грамотасы менен төмөнкү студенттер сыйланат. Осмонбеков Руслан, Мамлекеттик тил жана маданият институту, 3-чү курс. Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун 2-чү курсунун студенти Жунусова Элина. Бактыбек уулу Тимурлан, Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институту, 3-чү курс. Кубаттатабыз, куттуктайбыз. Ошондой эле Айбек кызы Айзирек, педагогика жана психология институту, ПБ 1123. Табылдиева Айсенем, психология факультети, 3-чү курс. Жангазиева Сабина, жаңы маалыматтык технологиялар институту, 3-чү курс. Жуманова Гүлмай, табигый илимдер институту, 4-чү курс. Акенова Тумара, экономика жана менеджмент институту, 2-чү курс. Ошондой эле Сүйүнбекова Татына Арзаматовна, Япон таануу институту, 4-чү курс. Оттуков Элмирбек Искендерович, дене тарбия жана спорт институту, 3-чү курс. Ененбай кызы Гүлжамал, искусство жана дизайн институту. Султанмуратова Салтанат, дин таануу институту, 2-чү курс. Абылкасымов Адил, орус филологиясы факультети, 4-чү курс. Жалилова Нургүл, медицина факультети, 2-чү курс. Жана ошондой эле Темиргалиева Гүлзана, Кыргыз-Кытай факультети, 4-чү курс. Сыйлыктарыңыздар кут болсун. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулган мамлекеттик жана муниципалдык максаттуу программаларга ылайык жаштардын демилгелерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү конкурсунун жеңүүчүсү Бекишев Данияр ыраазычылык кат менен сыйланат. Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 4-чү курсунун студенти. Андан тышкары билим алууда өзүн-өзү уюштуруу жөндөмүн, интеллект менен айкалыштыруунун бийик үлгүсүн, адеттүү жүрүм турумду, коомдук иштерде жоопкерчиликти көрсөткөндүгү жана спорттогу жогорку көрсөткүчү үчүн Баянов Рамиске ыраазычылык билдирилет. Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 4-чү курсунун студенти. Билим алууда өзүн-өзү уюштуруу жөндөмүн, интеллект менен айкалыштыруунун бийик үлгүсүн, адеттүү жүрүм турумду, коомдук иштерде жоопкерчиликти көрсөткөндүгү жана Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жогорку студенттик кеңешинин төрагасы Төрөбаев Артурга ыраазычылык кат ыйгарылат. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун 2-чи курсунун студенти Төрөбаев Артур Уланбекович. Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин негизделгендигинин 80 жылдыгынын алкагында өткөрүлгөн «Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин» аталышындагы эссе жазуу конкурсунда
сабаттуу жазуу маданиятын жана интеллектуалдык бийик деңгээлин көрсөткөн студенттерге 1-чи, 2-чи жана 3-чү даражадагы дипломдор тапшырылат. Бундузбаева Периза Кыялбековна, физика-математика факультети 1-чи курсунун студенти, кол чабылат. Уйсенбаева Айгерим Нурлановна, педагогика жана психология институтунун 1-чи курсунун студенти. Жана ошондой эле Азыкова Бегайым Кыштообековна, педагогика жана психология институтунун 1-чи курсунун студенти. Madani массалык иш-чараларда эстетикалык тарбия берүү өнөктүгүн жайылтууга кошкон зор салымы үчүн искусство жана дизайн институтунун төмөнкү окутуучуларына жана студенттерине Madani эстетикалык борборунун кызматкерине университеттин ыраазычылык каты ыйгарылат. Додоева Жазгүл, Madani эстетикалык борборунун кызматкери, хореографы. Жазгүл Додоева. Жана ошондой эле искусство жана дизайн институтунун окутуучусу Касыгулова Назгүл Акматбековнага ыраазычылык каты ыйгарылат. Искусство жана дизайн институтунун окутуучусу Амриева Алия Кыдырбаевнага ыраазычылык каты ыйгарылат. Андан тышкары искусство жана дизайн институтунун 4-чү курсунун студенти Дамир кызы Аишага ыраазычылык каты ыйгарылат. Жана ошондой эле искусство жана дизайн институтунун 3-чү курсунун студенти Суркеева Индира ага ыраазычылык кат ыйгарылат. Котуктайбыз. Жана искусство жана дизайн институтунун 4-чү курсунун студенти Тайырбекова Айдалеке ыраазычылык каты ыйгарылат. Ректорубузга ыраазычылык билдиребиз, чоң рахматыбызды айтабыз. Ардак грамота менен сыйланат. Жана ошондой эле педагогикалык колледждин 3-чү курсунун студенти Рахманкулова Бактыгүл Рахманкуловна сыйланат. Дагы бир каты болчак кутматына козголот. Айгүл Төлөковнага ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Жана алими азыр болсо сахнага Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Бириккен профсоюз уюмунун төрагасы Назар Догдурбекти чакырабыз. Урматтуу студенттер, бүгүнкү күн келечектин күнү сиздерге албан ийгиликтерди, билимде жетишкендиктерди жана ушундай бүгүнкүдөй шаңдуу элесте калтырган көп студенттик күндөрдү каалайм. Байрамыңыздар менен дагы. Чоң рахмат. Эмесе атуулдук активдүү позициясы менен жарандык коомдун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн төмөнкү студенттер Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Бириккен профсоюз уюмунун ардак грамотасы жана акчалай сыйлыгы менен сыйланат. Кубанычбекова Алтынай Өмүрбековна, педагогикалык колледж 2-чи курс. Жигиталиева Сибара Нургазыевна, мамлекеттик тил жана маданият институтунун 4-чү курсунун студенти. Özkanaliyev Bayaman, мамлекеттик тил жана маданият институтунун 3-чү курсунун студенти. Жаркынбекова Айбийке, экономика жана менеджмент институтунун 3-чү курсунун студенти. Шаршынбаева Айдана, экономика жана менеджмент институтунун 4-чү курсунун студенти. Нурлан уулу Аскар, жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 4-чү курсунун студенти. Азизбек кызы Азиза, жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 4-чү курсунун студенти. Жантаева Генжекүл Бейшенбековна, Дин таануу институтунун 4-чү курсунун студенти. Туткучев Азамат Абдопурович, Дин таануу институтунун 4-чү курсунун студенти. Жана ошондой эле Утуров Тагайбек,
дене тарбия жана спорт институтунан Ералиева Севара Туйчибай кызы, Алдирова Динара Нуркамоловна, физика-математика факультети, Онокказиева Эльвина Мурзахматовна, Орус филологиясы факультети, Сайдиев Умар Тимурович, Орус филологиясы факультети, Усейнова Аглай Усейновна, Табыгы илимдер институту, Наукенбеков Дастан, Табыгы илимдер институту, жана ошондой эле Эмелбек кызы Жаңыл, искусство жана дизайн институту, Шакирова Адина, искусство жана дизайн институту, Дегимбаева Асоль Исабековна, педагогика жана психология институтунан, Абдразакова Ясмина Ильдосовна, Кыргыз-Кытай факультетинен Алишеров Азирет Байсалбекович, Асанбекова Айгүл Ешимбековна, жана Япон таануу институтунан Таштанбекова Адинай Таштанбековнага ыйгарылат. Андан тышкары Япон таануу институтунан Асымова Ясминге ыйгарылат. Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунан Кенчебеков Адлет жана Момунбеков Диннур ыйгарылат. Ошондой эле мамлекеттик тил жана маданият институтунун 3-курсунун студенти Талысова Чолпон Жаркынбековна сыйланат.